Мамлекеттик салык кызматынын Сузак райондук башкармалыгынын инспектору пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Салык кызматкери Жалал Абад шаарынын тургунунан патентти жабуу жана кечиктирген карызын оң жагына чечип берүү үчүн акча талап кылган. 23 февралда атайын жүргүзүлгөн операциянын жыйынтыгында инспектор паранын бир бөлүгүн алып жаткан жеринен колготту. Чектүү Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги түндүк түштүк альтернативдүү авто жолунун 338-чакырымында Когарт ашуусундагы түштүк тарабында кар көчкү басып калган унаа табылганын билдирди. Бирок анын ичинде адам болгон эмес. Бул тилкеде жол салып жаткан Чайна Роуд ишканасынын бир жумушчусу кар көчкү алдында калып табыла элек. Аталган министрлик 14 февралда Жалал Абадта 2 жолу кар көчүп, 4 кишинин дайыны чыкпай жатканын билдирген. Анда түндүк түштүк альтернативдүү авто жолунун 340-чакырымында кар көчүп, пикап автоунаасын басып калганын маалымдаган. Дагы бир пикап автоунаасын жана бир вагонду сайга сүрүп кеткен. Натыйжада 3 адам жабыркап, 1 адам дайынсыз экени кабарланган. Казакстандын Нур-Султан шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугушуу өткөрдү. Анда Жапаров Кыргызстанда Евразия экономикалык биримдигинин алкагында интеграция маселелерине өзгөчө маани берерин билдирди. Бул биздин өлкөнүн тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарынын бири. Евразия экономикалык биримдигинин органдарында төрагалык кылуу алкагында Кыргыз интеграциялык процесстерди тереңдетүү жана жалпы максаттарга жетүү үчүн бардык күч аракетин жумшайт, деди Жапаров. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Акылбек Жапаров Орусиядагы кыргызстандык мигранттар тууралуу да маселе көтөрдү. Михаил Мишустин Орусия эки элдин ортосундагы кылымдардан бери келе жаткан достук мамилеге негизделген стратегиялык мамилелерди баалай турганын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Казакстандын премьер-министри Алихан Смайылов Нур-Султан шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн ортосунда өз ара соода жүгүртүү көлөмү 30,9%га өсүп, 1059,5 миллион долларды түздү. Жапаровдун айтымында өлкөлөр ортосундагы соода көлөмүн 2 эсеге жогорулатуу зарыл. Ошондой эле министрлер кабинетинин башчысы 2022 жылдын февраль айында Алматы шаарында өткөн эки өлкө ортосундагы соода экономикалык кызматташтык боюнча жумушчу топтун биринчи кеңешмесинин жыйынтыгына канааттануусун билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Ак Тилек жана Кара Суу өткөрүү пункттарынын аймагында индустриалдык соода логистикалык комплекстерди жана Кыргызстанга дүң бөлүштүрүү борборун куруу, Бишкек шаарында Ал Фараби атындагы Казак улуттук университетинин филиалын ачуу жана башка маселелерди талкуулашты. Казакстандын Нур-Султан шаарында ички иштер министри Улан Ниязбеков Казакстандын ички иштер министри Ерлан Тургунбаев менен жолугушту. Тараптар эки өлкөнүн ички иштер органдарынын ортосундагы өз ара мамилени чыңдоо, кызматташууну өркүндөтүү жана тажрыйба алмашуу багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. 2021 жылдагы эки тараптуу жолугуштан кийин эки мамлекеттин укук коргоо ишмердигине жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө бир катар маселелер чечилип, кылмышкерлерди издөө, банги кылмыштуулугу, экстремизм жана мыйзамсыз миграция багыттары боюнча натыйжалуу иштер жүргөн. Эки министрликтин ортосундагы өз ара кызматташууга өзгөчө маани берилип, тыгыз кызматташуунун сапаты мындан ары да жогорулатуу аракети көрүлүүдө. Жолугушуу жылуу жана достук маанайында өттү. Украинада bir сутка ичинде 137 адам каза таап, 300дөн ашуун адам жарадар болду. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский видео кайрылуусунда айтты. Соңку маалыматтар боюнча бүгүн 137 жаран каза болду. Анын ичинде 10 офицер, 316 жоокер жарадар болду, деди Зеленский. Украин лидери жоокерлер батырларча курман болгонун, багынышпаганын билдирди. Аларга Украина баатыры наамы берилерин кошумчалады. 24 февралда Орусия президенти Владимир Путин Украинага аскердик операция башталганын жарыялаган. Натыйжада Украинанын бир топ шаарларында, областтарында жардыруу, атышуу орун алган.
Украина Коопсуздук Кеңешинин чечими менен өлкөгө согуштук абал жарыяланган. Орус куралдуу күчтөрү 24 февралда жасаган чабуулдарынын жүрүшүндө Украинанын кургактыктагы 74 аскердик объектисин иштен чыгарганын билдирди. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков Москвадагы атайын басма жыйында билдирди. РИА Новости маалымат агенттиги жазгандай, Коношенков айткан объектилердин ичинде 11 аба коргонуу күчтөрүнүн аэродрому, 3 командалык пункт, 1 аскердик деңиз базалык пункту жана 18 зениттик ракеталык комплекстердин радиолокациялык пункту бар. Мурдараак Украина бийлиги Орусиянын куралдуу күчтөрүнө таандык танктарды, тик учактарды жана башка аскердик техникаларды жок кылганын маалымдаган. Орус президенти Владимир Путин 24 февралда таң эрте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачты. Ал Украин жоокерлерин куралдарын тапшырып, үйүнө кайтууга чакырды. Таңкы саат 5-терде орус аскерлери Украинага чабуул жасап, басып кирди. АКШнын президенти Джо Байден 24 февралда Орусиянын Украинага кол салышы боюнча билдирүү жасап, Москвага жаңы санкциялардын топтому салынганын жарыялады. Ал анын ичинде Орусиянын активи $1 триллион ашкан ВТБ банкы Кошмо Штаттардын финансылык системасынан ажыратылганын кабарлады. Мындан сырткары Сбербанк, Газпромбанк, Открытие, Совкомбанк жана Новикомбанкка дагы санкциялар салынды. Байден жаңы чектөөлөр орус олигархтарына жана ал өлкөнүн технологиялык секторуна терс таасир этерин кошумчалады. Путин согушту тандап алды. Ал жана Орусия мындан аркы кесепеттерди эми жон териси менен сезет. Бул санкциялар дароо жана убакыттын өтүшү менен орус экономикасына олуттуу таасир этет, деди Байден. Мунун алкагында Канаданын, Британиянын жана Европалык өлкөлөрдүн лидерлери да билдирүү жасап, Орусияга жаңы санкциялар салынганын жарыялаган.